Парламентаризм сабактары талкуусунун кезектеги чыгарылышы менен студияда Ибраим Нуракун уулу, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Жогорку Кеңеш тарабынан колдоого алынган жаңы өкмөттүн курамы жана программасы тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын коноктору эми мындан ары мурдагы депутаттар, азыр болсо вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, ошондой эле эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Таалай Кулисахунова. Кош келдиңиздер. Адегенде сиздердин мына өкмөттөгү жогорку кызматтарга дайындалышыңыздар менен куттуктайм. Албетте парламент өкмөттүн жаңы курамын оңой олтоң эле өткөрүп койгон жок. Катуу талкуу жүрдү. Суроо иретинде ошол жыйындан алынган тасмабыз бар, көрүп алсак. Мен жеңил суроолорду берейин. Улан Жумабекович, административдик ведомство деген бар Кыргызстанда, түшүнүк. Бизде канча түрү бар ошонун? Административдик ведомствонун канча түрү бар Кыргызстанда? Министр болуп кетип атасыз, айтыңыз. Жооп жок, 4 түрү бар. Сиз өкмөткө мүчө болуп кетип атасыз. Канча өкмөт мүчөсү бар? Жооп жок, 22 мүчөсү бар, сиз 22-чисисиз. Канча министерство бар? Айта аласызбы? Өкмөттө. Жок, канча министерство бар? Канча? Жок. Колунан жетелебиш десизби, Сооронбай Шарипович? Сурап атабыз да, канча рободу бар, канча неме бар депчи. Өзүбүздүн арабыздан эле чыгат да, 120 депутаттар арабыздан чыгат да, канча район бар экенин билбегендер. Мен шегим бар, бардыгы жаткалы бермей түшүнбөйм. Мен деле убагында министр болгом. Өмүрбек Чиркешев өз сунуштугу Маданат министрлигине. Бирок менден эч ким сураган эмес. Канча ведомство бар, канча агенттик бар, канча министрлик. Мен билчү эмесмин. Канча драма театр бар, канча филармония бар экенин. Ушул эле суроолор сиздерге. Сиздер буга чейин министр болгон эместер, өкмөттүк мына азыркыдай кызматта иштеген эместер, жаңы кадрларсыздар, туурабы? Өкмөттө жаңы адамсыздар. Чолпон айым, сизге мына биринчи суроомда, сиз ушул өзүңүз жетектей турган тармакта эмнелер бар экенин билесизби? Биринчиден, мен үчүн, мен burada 2 сааттын депутаты болдум. Мындай социалдык маселелерди жакшы эле Жогорку Кеңеште көтөрүп жүрдүк, бирок мен үчүн бүгүнкү бул азыркы чечим оңой болгон жок. Правительствого барып иштеш бүгүнкү күнү аябай мындай кыйын кырдаалда келип калдым. Менин секторум аябай мындай көйгөйлөрү көп, чечилбеген маселелер көп тармакка кетип атам. Биздин министерствода, мага караштуу министерстволордо бул биринчи билим берүү, бүт социальный сектор, билим берүү министрлиги, здравоохранение, соцразвитие, культура министри, анан кийин башка дагы бир эмелер бар, миграция кирет. Ушундай бүт социалдык маселелерди камтыган келет да менин алдыма. Сиздин кызматыңыз боюнча депутаттардын бири мурдагы коллегаларыңыз эми дагы бир мындай суроо узаткан эле, ошого көңүл буруп, анан маегибизди уланталы. Сооронбай Шарипович, 4 вице-премьериңиз отурат. Эмне иш кылат булар? Эми Разаков менен түшүнүктүү. Эми муну үчөөнүн эми бирөөнүн кыскартса болот да. Панкратов же болбосо Абулгазиевди кыскартса болот да. Сиз жетектеген ошол тармактын же болбосо сиз вице-премьер болдуңуз. Ошо сиздин ордуңуз Кыргызстан үчүн, өкмөт үчүн, өкмөттүн мындан аркы ишмердүүлүгү үчүн керек деп ойлойсузбу? Бул суроону мага эмес премьер-министрге берсеңиз туура болот эле. Курамда ошол киши алып келди да. Премьер-министр. Бирок экинчи жактан караганда бул болсо аябай кыйын сектор болгон үчүн, анан кийин ал жерде аябай мындай чечилбеген маселелер көп болгон үчүн правительствода бир координатор отуруш керек деп эсептейбиз. Мен мурда депутат болгондо да эле айтканмын. Ушул социалдык секторду караган вице-премьерди кыскартыш керек деген сөз болгон 5-чи чакырылышта дагы. Ошондо биз өзүбүздүн оюбузду айтканбыз. Бул секторго обязательно бир курирующий координатор керек деп. Себеби маселелер аябай көп.
азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, парламентский форум управления өткөндөн кийин азыр болсо аябай көп депутаттардын аябай көптөгөн кагаздары көп, бизге берген тапшырмалары көп. Андан сырткары өзүбүздүн баягы полномочияларыбыз, өзүбүздүн баягы элдин алдында жасай турган иштерибиз аябай көп болгондугунан мен ойлойм бул премьер-министрдин кереги бар азырынча. Кандайдыр бир убакыт өтүп, баардык нерсе Вице-премьер-министр. Да, вице-премьердин кандайдыр убакыт өткөндөн кийин ошо вице-премьердин кереги жок болуп калып, министерстволордун баардыгы жакшы иштелип, көбү эле чечилип калса, балким бул азыр мен отуруп аткан креслону кыскартып койсо деле болот. Талайкүл Исакунова, сиз дагы министр болдуңуз. Буга чейин ошол гендердик маселе боюнча, үй бүлөлүк маселелер боюнча, аялдарды коргоо маселеси боюнча өзүңүз адиссиз. Бирок мына бул дагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри сиз үчүн жаңы болуп атса керек, туурабы? Сиз бул кызматка кандай сапатыңыз үчүн келип калдыңыз деп ойлойсуз? Сиздин мандатыңыз кайсы бир партиядан болгондугу үчүнбү, же болбосо кесиптик даярдыгыңыз, чеберчилигиңиз бааландыбы? Албетте, бул абдан чоң жоопкерчилик. Жоопкерчилик бул фракциянын алдында жоопкерчилик, бул деги эле парламенттин алдында жоопкерчилик, бул өкмөттүн алдында чоң жоопкерчилик качан бир талапкерди бир кызматка көргөзүп жатканда. Эми мынакей мен дагы менин коллегам Чолпон Алыевна бар айтып дагы биз ошо албетте биз жалгыз гана ошо премьер-министр өзүнүн командасына кошуп аткандыктан премьер-министрдин астында гана жоопкерчилик эмес, биз деги эле парламенттин аброюн, фракциябыздын аброюн түшүрбөскө албетте биз 3 эсе жоопкерчиликтүү деген бүгүнкү түшүп түшүп атат мойнубузга. Албетте менде тажрыйбам чоң. Бул мен бүгүнкү күндө тамашалап айтып атам коллегаларыма. Мага эгер жана транспорт министрлигин, же болбосо курулуш министрлигин берип коюшса деле туура болот эле. Анткени себеби менин базовый образованием, мен политехническийди бүткөм, ошо баягы инженер-экономистмин. Ал тарапта деле балким баягы билимиме эметсе. Бирок ал формальный образование. Биз баягы 90-жылдарда бүттүм эле ошол политехническийди. Бирок андан бери көп тажрыйба топтодум да. Именно ушул социалдык маселелер менен мен көп иштедим. Бүгүнкү күндө ошо социалдык министрлигинин кайсы ошо маселелерди камтыйт. Бул биринчиден ошо жана эмгек маселеси. Бул эмгек маселеси деле эбегейсиз көп маселе. Бүгүнкү күндө жанагы трудовой кодекс, эмгек кодекси. Деги эле ошо коомчулукта ошо болуп жаткан ошо жанагы трудовые взаимоотношения деп коебуз. Насколько ушул маселе отрегулированы дегенге бул аябай чоң маселе да. Эбегейсиз чоң маселе. Экинчиден, менин буга толук билимим, тажрыйбам жетет. Мен анткени себеби мен юристмин жана экономистмин. Бул боюнча. Бирок кесиптик даярдыгыңыздан сырткары дагы албетте баягы сиздин эмгегиңиз иш менен да бааланса керек. Дагы бир маселе, мисалы сизден мурдагы министрдин ишмердүүлүгүнө салыштырып дагы караса керек. Ошол тууралуу бир тасмабыз бар, көрүп алалы. Ички иштер министрлиги Кашкар Жумушалиевдин жумушунан кетүү боюнча негизин айттыңыз. Ошондой эле бүгүн баягы жаңы 2-3 дагы министр келип атат. Жылдыз Мамбеталиева деген бир жакшы адис кызыбызда министр юстиция болуп иштеди да, эмне үчүн жумуштан кетти ал? Мамбеталиева боюнча мен Мамбеталиеваны жаман деп айтпайм. Жакшы адам, жакшы специалист, бардыгы тең. Мыйзамда систематизация, кодификация боюнча иштер мына толук аткарылбай калды. Ал жерде 5 нерсе бар. Ошонун баарын айтпайм. Ошол нерсе менен биз акчаны мына бул өкмөттүн курамына кошкон жокпуз. Демек, Жылдыз Мамбеталиева дагы, Кашкар Жумушалиев дагы иштеринде кемчиликтер үчүн кеттиби? Реформаны мен кемчиликти айтпайм. Реформаны МВДдагы ошол тез жүрбөгөнү үчүн ошон үчүн кетти. Мамбеталиевди айтып бердим. Да, Кудайберген Базарбаевди сурадым эле Сооронбай Шарипович. Кудайберген Базарбаев өз арызы менен кетти. Бул жерде ошол мурдагы министр Кудайберген Базарбаев жөнүндө сөз болот. Ал тууралуу мисалы депутаттардын, коомчулуктун, атуулдук уюмдарынын пикири мисалы абдан жакшы иштеген министр, активдүү иштеген министр деп көп айтылчу да. Сиз дагы ошол мурдагы министрдин ордун баса алып,
Андан дагы активдүү иштөөгө даярмын деп ойлойсузбу өзүңүз? Албетте даярмын. Андан сырткары дагы мен айтып кетким келет. Кудайберген Базарбаевичтин дагы бир жерде берген интервьюсу бар экен. Кийинки келген министрге мен не завидую дептир да. Чындыгында Кудайберген Базарбаевичти мен да билем. Мен бул министрлик менен мен ар бир заместителин жакшы тааныйм. Ар бир ошо жерде иштеп аткан начальник управленияларын да баарын жакшы билем. Баягы жерде иштебесем дагы мен практика жүзүндө көп кездешип иштешип жүрөбүз да. Анан Кудайберген Базарбаевичтин эмгегин чындыгында мен баалайм. Ал колунан келишинче жакшы эле иштерди алып барды. Бирок чындыгында бул министрликтин баягы айтып атпайм, ушунчалык баягы көп маселелерди жалаң ошо кембагалдардын, ошо жанагы үй бүлөлөр жанагы бир кыйын абалга келип калган деп коет, же болбосо жана балдардын маселелери, жанагы багып ала турчу усыновление маселелери, бул көптөгөн маселелер бар да. Лица с ограниченными возможностями здоровья. То есть бул жерде тем эле эгебейсиз көп маселе да. Ошон үчүн айтып атам, кайсы тарабынан караба бул министрликтин тем эле кайсынысы биринчи учурда, кайсынысы зарыл деген дайыма суроо актуалдуу турат да. Анан мен ойлоп атам, тажрыйбам жетишиктүү, билим деңгээлим жетишиктүү, баягы мүмкүнчүлүгүм бар иштеп кеткенге. Албетте мен барып алып баягы эле жаңы революция, реформа чаңбудун чыгаруудан алысмын. Албетте бул жерде туруктанып калган коллектив бар, чоң аппарат бар. Мына өкмөттүн ишеним жана биримдик деп аталган программасы бекиди. Албетте жанагы дароо эле өзгөрүүлөр болуп кетпеси түшүнүктүү. Бирок ошондой болсо дагы мына Чолпон Алыевна айтсаңыз, сиз өзүңүз вице-премьер катары ушул өкмөттүн бир кеңири тармагын камтыган өзүңүздүн тармагыңызда бир өзгөртүүлөрдү жасайм деп ишенесизби? Бир кандайдыр бир программа менен, пландар менен келдиңизби? Пландар көп. Программа деле бар, жүрөктүү программа деле бар. Бирок бүгүнкү күнү ушундай саясий кырдаалда эми чындыкты айтыш керек да. Кетип атканда эле көпчүлүк министрлер кетип атканда мен барам, мен ушул эмени жасайм, ушул нерсе колуман келет деп барып туруп эле анан кийин баягы 6 айга же 1 жылда өткөндөн кийин отчетко келгенде эле бир эме реформа жаса. Бүгүнкү күнү мен сиздерге чындыгын айтам, бизди эл көрүп атса керек, элдин кызы катары, депутат катары мен чындыкты айтам. Бүгүн барып ушул өкмөт менен ушундай саясий кырдаалда барып туруп ошол жерде чоң революция жасап, же болбосо кандайдыр бир чоң реформаларга барабыз деген сөздөн алысмын. Бирок бүгүнкү күндөгү кемчилдиктер, азыркы иштеп аткан системадагы кемчилдиктерди четке чыгарып, ошону болсо айтып, депутаттар менен кандайдыр бир мындай закон жактардагы эме көп эмелер, мүшкүлдүктөр бар да, ошолорду болсо закон кылып алып келип, жогорку кеңештен өткөрүп, депутаттарга түшүндүрүп, элибизге кандайдыр бир жардам берүүгө мен даярмын. Анан аябай чоң революция жасай берем дегенде бүгүнкү күнү мындай туура эмес болуп калат. Анан кийин бүгүнкү күнү мен болсо кандай иш кыла аласың, эмне жасайсың деген сөзгө мен бүгүн жооп бербей эле койсом, мен болсо барайын, 6 айдан кийин менден сурагыла. Кандай ишти жасай алдың, эмне колуңан келди, эмне кандай нерселер колуңан келбей калды деп. Ошондо болсо менин эмеме мага убакыт бергиле. Менин болсо ошо иштегениме ошо 6 айдан кийин өзүңөр баа берсеңер болот. Ал эми сиз министр катары жумушуңузду эмнеден баштайсыз? Эң алгачкы кадамдарыңыз эмне болот? Эң алгачкы кадамдар албетте баягы биринчиден коллектив менен таанышуу. Анан менде мындай деген ой бар да. Негизи мен өкмөттөн көптүгүн сурайт элем депутат катары. Ар бир жанагы структураны, өкмөттүн деле структурасын алмаштырып атканда, же болбосо бир министрликтен, анан кийин бизде мындай ограниченный бюджетибиз бар. Ошондо эгерде бир өзгөртүүлөрдү киргизсем десең, биринчи очередте жана анализ жүргүзүш керек да, ошо функциональный анализ деп коет. Функциональный анализ эффективности деятельности того или иного министерства, да. Ошо мен биринчи очередте мен ошону билем. Бар беле ушундай неме жазалды беле? Жазалган, ар бир министрликте жазалган. Министр бул эмгек социалдык министрлигине да жазалган. Ошонун жыйынтыктарын карайм. Ошо боюнча дагы керек болсо дагы ошондойду жүргүзөбүз. То есть бул
бүгүнкү тартыш бюджетте канча адамдык ресурс менен биздин министрликке бекитилген милдеттерди кандай кылганда биз эффективдүү аткара алабыз деген максат эң башкы максатыбыз болуш керек. Биз бүгүнкү күндө ошол жардамга муктаж адамга ким бүгүнкү күндө эффективдүү жардам бере алат деген ошол институттарды, ошо кызыктар тараптарды биз жакшы эле менеджер болушубуз керек. Ошолордун баарын ошол ишке тартышыбыз керек, ошолорго мүмкүнчүлүк гана түзүп беришибиз керек. Ошол мамлекеттин кандайдыр бир социалдык заказын ким жакшы алып кете алат дегенге ошого басым жасашыбыз керек. Кийинки сурообуз болсо сиздердин кесиптеш депутаттан болот, көрүп алсак. Замминистрлер, көптөгөн агентство, департаменттер жетекчилигине сиз көбүрөөк аял кишилерди көрсөтүп бекитип берсеңиз, аялдар сизди они не подведут. Билесиз, аялдар намыскөй келебиз, ишти кылабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, көптөгөн мына губернаторлор эмнеге иштей албайт, аял киши иштейт, акимдер. Ушул мен сизге өтүнүчүм, сиз ушул маселени колдоп бергениңизди өтүнөм. Жогорку кеңеште бул аялдар форуму деген уюм бар. Көбүнчө ушул аял депутаттар, аял саясатчылар айымдарды саясатта колдошот, көбүрөөк болсо бардык тармакта дейт. Кече күнү болсо өкмөттү бекиткенде жогорку кеңештин 2 айым депутаты, мына бирөө вице-премьер-министр, бирөөсү болсо министр болуп дайындалды. Мындай тандоо ошол сиздердин гендердик өзгөчөлүк үчүн эле кабыл алындыбы? Биздин фракция боюнча айтып атсаңыз керек, бул фракция чыгарган чечим да, биздин партиябыз чыгарган чечим. Мен ушул сөздөн алыс болот элем, ушул социальный секторго обязательно аял киши барыш керек дегенчи. Мен ойлойм, дүйнөдө эң жакшы дизайнерлер булар эркектер. Дүйнөдө эң кыйын повар дегенде булар эркектер. Да? Анан кийин болсо баягы кыздардын кийимин тиккенде дагы дизайнерлердин аялдардын ичине караганда эркектердики мындай неме болот. Мен ушул сөздөн алыс болот элем. Ушул соцсекторго только аял кишини жибериш керек. Бул болсо баягы Советтер Союзу убагынан калып калган бир кандайдыр бир мындай ойлор болсо керек, практика болсо керек. Мен бул жолкусунда бизде ушул тандоо болуп атканда фракцияда эметкенде татыктуу барса биздин ушу партияны уят кылып койбойбу, ушул секторду тартып кете алабы деген маселелер коюлду. Ал жерде мындай эркек барсын же аял барсын деген сөз болгон жок да. Анан кийин эми биз Талгы Базаркуловна экөөбүз эле болуп калган үчүн ушул эки секторду неткенде экөөбүз тең аял киши болуп калдык да. В принципе, биз эркектерге деле предложение кылып көрүштү. Депутат коллегаларыбызга, бирок алар кандайдыр бир себептер менен практикабыз жок, анан барсак мындай болуп калып, иштей албай каламбы деп мындай өздөрү чегинип, анан ушу бизди болсо эме сунуштап калышты да. Бул болсо баягы гендер саясат бул жерде мен силерге толук айта алам, бул жерде жок. Бул жерде болсо баягы кесип, анан кийин ушул ишти тартып кете алабы, тартып кете албайбы деген маселе. Бирок буга чейинки мен толуктап коеюн Беженгечи, чындыгында мен айтып атпайм тамашалап, мынакей эмне үчүн бүгүнкү күндө мынакей бүгүнкү талкууда бир күн кечки талкуу болду. Бир дагы ушундай социалдык маселелерди эч ким бир депутат көтөргөн жери жок да. Ошого деле суроо болгон жери жок. Бирок суроонун баары баягы жана ички иштер министрлигине, суроонун баары жана транспорт министрлигине ошондойлор болуп атат да. Анан менин сырттан караган адамдарга сиздерди мурдагы коллегаларыңыздар колдоп аткандай сезилди да. Суроолор эмес. Суроолор болсо, берилип аткан суроолор саясий суроолор. Ооба. Оппозициянын эмесин билесиз, ал обязательно саясий жагын көтөрүп чыгышты. Бирок бир дагы маселе болгон жок. Бир эле баягы билим берүү министрлигине бир маселе болду, эми ал мугалимдер маселеси. А так бир депутат дагы мындай именно социалдык бир кандайдыр маселелерди көтөрүп чыгып,
мындай биздин оюбузду сураган жок да. Ал жерде болсо бизди эметкени үчүн эмес, алар биз уже наркы бетке отургандан кийин, мына мен парламентте 2 жолу депутат болдум. Наркы бетке отургандан кийин алар уже коллега катары санабайт депутаттар. Жок, мен Ибрагим сөзүмдү бөлүп койдуңуз. Значит, мен айтып атам, биз кандидат депутат катары биз эл менен көп жолугабыз. Ошондо жолукканда кайсы маселелерди жалаң ушу социалдык министрликке же социалдык көп ушу маселелерди эл сурайт да. Мына эми вот мен бара турган, Чолпон Алыевна бара турган, биз мына жалаң ушу эл менен ушундай болуп муктаж, жардамга муктаж ушу адамдар менен түзмө-түз күнүгө иштейбиз да. Бирок бул маселелер мындай ошо саясий аренада көп көтөрүлбөйт экен. Мен да бүгүн угуп отуруп мындай кичине эме болдум да. Чындыгында ошо жерде ушунча көп маселе. Ошол эле размеры жанагы пенсий, пособий, ошол механизм, ошо назначение пособий, ошонун баары дайыма көтөрүлүп келе турчу маселелер. Бирок канчалык бүгүнкү күндө баягы саясатчыларды бул маселелер кызыктырат деген дагы мен баягы отурдум да, ошо мындай. Эл менен эметсең, эл жалаң ушу маселелерди көтөрөт. Ошон үчүн мен ойлойм баягы эгерде транспорт министрлигин болобу, мына бүгүнкү күндө ички иштер министрлигин болобу, жана оборона министрлигин деле аял кишиге бүгүн берип койсо, кандидаттар деле бар. Ошону тартып кете турчу айымдар бар. Ана ошолор мен ойлойм, биринчиден порядок тартипке алып келет эле. Экинчиден баягы ар кайсында бүгүнкү күндө мындай коррупциялык бирдемелер менен байланыштырып атпайбы? Ошолор дагы бир азайганына бир аялдар ошо салымын кошот эле. Дагы бир мындай сырттан караганда бир байкоо болду. Ошо сиздердин фракциянын чечими боюнча мына фракцияда сиздер кеттиңиздер, аял депутаттар калган жок да. Азыр мисалы Кыргызстан фракциясы бул жалаң эркектердин фракциясы болуп калды. Бул ушундай бир аялдарды өкмөттүк кызматка дайындап, министрлик кызматка сунуштап, ушул депутаттык мандатынан багы ажыратуу ыкмасы деп мындай чочулоо жокпу ичиңиздерде? Шек саноо? Жок, анда менде андай ой жок. Себеби мен баягы кимдерди кетирип атат бүгүнкү күндө көбүнчө. Баягы эми биздин партия боюнча сүйлөп калсак, кимдерди кетирип атты? Башында болсо кетирип атканда эми, конечно, квота деген бар. Квота менен келип калганда баягы кандайдыр бир добуш ала албай калып, же болбосо жетишсиз добуш алып калып немелерди башында кетирип бизди аябай катуу пиар болгон, өзү билесиздер, Кыргызстан партиясы. Бирок мунусунда мен уверенность айта алам. Мен элдин голосун алып келген. Анча-мынча мырзаларга караганда 2 эсе көбүрөөк алып келген, голос алып келген айыммын. Бирок бүгүнкү күнү ушу элибизге мындай керек болуп аткан, муктаж болуп аткан жака барып иштеп, партиябыздын кандайдыр бир мындай имиджи үчүн иштеп бергенге даярмын деп мен болсо өзүмчө ошондой чечим кылып чыктым. Мен ойлойм, бул жерде баягындай аялдарды алып койду, анан кийин болсо эме гендерный жак кичине эметип атат, аксап атат деген ойдон алысмын биздин партиянын. Эми мына сиз ушул аялдар саясатта көбүрөөк болсун, башкарууда көбүрөөк болсун деп айтып келген саясатчы, депутат катары эмне деп ойлойсуз? Мисалы өзүңүздүн фракцияңыз мындан кийин ошол жалаң эркектердин фракциясы болуп калбайбы? Болуп калды. Болуп калды. Эми факт ошондой болуп калды. Мынакей бүгүнкү күндө кетип атып дагы мына мен эртең дагы мүмкүнчүлүгүм бар, баягы президенттин указы чыкканга чейин биз азыр еще депутатпыз. Анан эртең дагы палатада иштесемби деп атам. Анткени себеби мен азыр таштап баягы аягына чейин чыгара албай калган, албетте Чолпон Алыевна экөөбүз кетебиз деген оюбуз жок болчу баягы. Анан көп жасап алган иштерибиз бар эле. Ошонун бири мынакей азыр айылдык кеңештерге жылдан жылга ошол айымдардын саны азайып барайткан соң ошол жанагы айылдык кеңештерге 30% мандат деген ошо мыйзам долбоорун эметтим эле. Эртең дагы ошол боюнча талкуу кылсакпы дедик элек. Ошондой ойлор бар эле.
эле. Албетте мен бул позициямдан илгертеден бери эле баягы келейтам, мында дайыма турам. Анан мындан да сырткары Ибрагим айтып кетиш керек, ошо мен бар айткан жана министрликке дагы ошо өкмөттө ошол жана гендер маселеси ошол министрликке жүктөлгөн да. Эми баягы парламентте кылып келдик бул ишти Чолпон Алиевна экөөбүз, эми баягы өкмөткө барып албетте бул гендер маселесин аткаруу бийлигинде баягы көтөргөнгө дагы биз түзмө-түз ошол салымыбызды кошобуз дегенге ишенем да. Эгер биз бүгүн келбей койгонубузда азыр болсо мына эменин түзүмүндө, правительствонун түзүмүндө аялдар вообще жок болуп калмак. Себеби баягы тиги эме баягы юстиция министрлиги кетип калды. Анан кийин баягы предложение берип атканда биз эркек депутаттар деле берип аттык да, мындай карап көрсөк правительстводо мындай аялдардын голосу жок эсе эле болуп калган да. Да, дагы айтып кете турчу Аялдар парламентте дагы, өкмөттө дагы аз болуп атыптыр да демек. Албетте. Маегиңиздерге чоң рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сиздерге дагы бир жолу ийгилик каалайм. Биз менен бүгүн маектешкен вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, ошондой эле эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Таалайкүл Исакунова болду. Рахмат. Саламатта калыңыздар.